Assalamualaikum, qadırman görüşçüler. Мистеркевич каналының катталуучулары. 4 октябрь 2022 жыл Жалал-Абад обласы Сузак районуна караштуу Спасовка, азыркы Акбаш айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү Дүйшөн агабыздын дагы бир жакшы кара аты бар экен. Ошол аттан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга атталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Кимде ким кара чоң ат издеп жатам дегендер болсо, мына ушул атты көрүңүздөр. Эми сиздерге bundan маалымат алып берели. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, Дүйшөн ага? Алхамдулилlah. Жакшы кам, өзүң иштериң жакшыбы? Жакшы, рахмат. Көптөн бери көрүнбөй кеттик. Сурашпай. Эми көрүүчүлөргө айтыңыз, бул аттан маалымат берели. Жакшы аттарды табыш өзү сал кыйыныраак болуп атат. Булам ушу ат келип калды, Кудай кааласа. Allah nasip olsa, kimde nasip kılgan olsa, жакшы аттардын бири. Yaşı kam 3 asi. 3 asi onun 6 yaş. 6 yaşar olup kaldı. 6 yaşar at. Şuna toktap duruyor balam. Ulağı, yürü da var жакшы at. İnşallah Kuda kalsa, жакшы at bol bir kim algan olsa da nasip kılgan olsa. Parada kандай olup kaldı ki? Parada özünde karabayırlardan komşu. Kırgız жылкылары, Ошо өзүнүн Жалал-Абадтын жылкылар. Улактары кандай болуп жатат? Улактары жакшы кам. Кудай кааласа уят кылбайт. Жакшы. Азыр эми суутуп даярдап жатасызбы? Ооба, эми суутулуп атат да кам, бул суусу бар дагы, бирок суугандан кийин чапып көрсө болот. Менимче бир дагы 10 күн, 15 күн барга дейм. 15 күн, 20 күндүн тегерегинде сууса керек деп турам, Кудай кааласа. Негизи ушу кыргыз жылкылар, кара байырлары өзүн өзү суутат деп калат го. Булар алиги күз келип, мына улак болуп башталган малда да кара байырлар, жаныбарлар булар чөп салсаң азыраак жеп, өзүнчө сууткан аттар болот эми. Кара байырлар көбүнчө ушундай болот да, өзүн өзү таптап караган жылкылардан болот да. Жеп ичкендер кандай болуп жатат? Жеп ичкендери жакшы экен, Кудай кааласа, бар жогу жакшы. Ден соолугу жакшы? Ден соолугу зор, жакшы. Жанар өзү дагы жоонунан келген ат экен, Ошеден бери нарыгы бери бургунна, көкүрөктөрү. Ушу кайман аты бар деп калдыңыз да, сүлүк кара деп. Кара деген ат бул жаныбар. Жакшы. Мына ушундай сүлүк кара деген кайман аты менен сиздерге көрсөтүп турабыз. Эми кыскача маалыматын айттык. Сиздерге мындай жакындан бир көрсөтөлү. Кабактарынан көрсөңүздөр болот. Жаныбардын кабагы өтө жакшы көрүнүп турат, көрүп турасыздар. Өзү өңдүү, түстүү дагы, мына ушундай кара аттар дагы жакшы аттардан болуп чыгат. Көрүп турасыздар. Күлүктүгү дагы жакшы экен. Өзүн алып жүргөндөрү, баскандары өтө сонун болуп жатат. Эми кимде ким ушундай атты издеген болсо, мына ушул атты айтат элек, жанынан келип өзүңүздөр жакындан көрсөңүздөр болот. Алдыга бастырып коесузбу ушул боюнча? Бир чат аяктан көрөлчү. Биздин көрүүчүлөр сындасын. Жакшы, өтө сонун. Бери кайрып бастырып коесуң. Өзүн алып жүргөндөрүн көрүп тастар, өтө жакшы экен. Бир оңго, солго поворотун көрүп коелучу, Жаныбар ат эмес бекен, Кыймылдагандары өтө сонун. Суугандан кийин бир аз суут керек экен, Бир бою канча чыгып калат, бир көз ченем менен айта турган болсок? 1.60 чыкса керек, Кудай кааласа. 1.60 чыгат, Жакшы, өтө сонун экен. Басканда жыда катуу басат жаныбар. Үйүрдө кандай жүрдү болду экен? Үйүрдө быйыл куугазыкта турду экен, бул анан былтыр үйүргө коюлган экен. Быйыл коюлбады, быйыл жай менен куугазыкта турду. Азыр эми чабып көрө албай турбайбыз, Чапканга экен бул сал эртерээк да. Бирок чапканга сал эртерээк. Анан ким алган болсо өзү жакшылап суутуп чабат да, Кудай кааласа иншалла уят кылбайт. Любой алган адам чоң галада жыйында тура турган ат бул. Жоондугун көрүп турасыздар, урматтуу көрүүчүлөр, өзү баскан тургандары жеңил экен. Эми кийинки аларманга жакшы ат болуп берсин деп сиздерге чаап көрсөтө албайт экенбиз. Ала турган киши өзү келип жакшы суутун келтирип чапсын деп айтып жатат. Эми бунун баасына өтөлүчү, баасын канча деп турасыз? Баасын укам ушу $5800 деп атам. Долларга 5800 деп атасыз. $5 5800. Сүйлөшүүлөр болобу, бир жакшы кардар келсе? Жол жобасын түшүп беребиз деп. Жолуна болот, Ооба, Кудай кааласа болот. Ат өтө жакшы ат, Кудай кааласа иншалла ким алган болсо, насип кылган болсо сүйүнүп чыгат да. Рахматын айтып чыгат.
сындарында дагы сөз жок экен, өтө сонун. Эми жүрөгүнө карайт экен. Жакшы чоң жыйындарга кирип жарап берген болсо, мындай атты колдон чыгарбаш керек го дейм, э? Кудай кааласа, мындай аттар любой жыйында турат да, любой жыйында турат. Жакшы. 1-2 жыл болот койбойсуңбу, ооздорун кагып көрүп коелучу. Көптөн бери туруп калган кичине жылоосун эме кылчу балам. Жаныбар. Балама дагы сәл баш бербей неме болот. Тоңмойм болуп калды да булатчы. Бир аз турганга. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасын уктуңуздар. $5800 коюлду. Албетте сүйлөшүүлөр болот. Келиңиздер андыктан. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандан номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир KG каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.